بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз сиздер менен пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистерди өтүп жатканбыз. Бүгүн ошол хадисибизди толуктап 43-чү хадисти алмакчыбыз. Бул хадистин негизги темасы бизди намаздарды жаамат менен окууга чакырат. Жана ошондой эле эч себепсиз, эч бир үзүрсүз мечитке келбей коюудан бизге эскертет жана бизди коркутат. Бул хадис Али ибн Уму Мактум радиаллаху анху, Абдуллах ибн Уму Мактум, Аллах андан разы болсун, сахаби киши айтат: "Култу лин Наби саллаллаху алейхи ва саллям", мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип мындай деп сурадым: "Инни кабирун", менин жашым картайып калды. "Дорирун", менин көзүм сокур. "Шаси'уд-дар", менин үйүм мечиттен алыс. "Валайса ли qaidun юлазимуни", менин мечитке ар дайым жетелеп келчү менин эч кимим жок. "Фахал таджиду ли мин рухсатин", мен ушул мечитке келбестен намаздарымды үйдө окуп алууга уруксат бересиңби? Мага шариятта уруксат барбы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өз үзүрлөрүн айтып, намаздарын үйдө эле окуп алууну суранып, уруксат сурап келет. Кала, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жообун караңыз: "Хал тасмау нидаа", сен азанды угасыңбы дейт. Же болбосо намаздын убакыты кирип калганды билесиңби дейт. Култу наам, ооба мен азанды угам деп жооп бердим. Кала ма ажиду лака рухсатан, андай болсо мен сага үйдө намаз окууга эч кандай уруксат бере албаймын. Шарият бул нерсеге жол бербейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Мактумга үйдө намаз окууга уруксат бербей коет. Бул хадис сахих деп аталган хадистердин катарында. Эми бул хадиске келе турган болсок, урматтуу мусулман бир тууганым, Абдуллах ибн Мактум деген көзү сокур киши болот. Ушул киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 4 нерседен үзүр сурап келип атат. Ошол намаздарын мечитте эмес, үйдө окуп алууга пайгамбар саллаллаху уруксат сурап, жана өзүнүн үзүрүн айтып атат. Биринчи үзүрү: мен картайып калдым дейт. Оорулашып калдым, мечитке келүүгө менин алсыз болуп калган күчүм жетпей калды дейт. Экинчи үзүрү: менин көзүм сокур дейт. Көрбөймүн дейт. Үчүнчү үзүрү: үйүм мечиттен алыс дейт. Төртүнчү үзүрү: мени мечитке жетелеп келе турган, мени мечитке алып келе турган эч кимим жок деп пайгамбар саллаллаху уруксат сурап келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бул сага уруксат жок. Эгерде азанды уга турган болсоң, мечитке келип намаз окушуң керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Уму Мактумга да мечитте намаз окууга чакырды. Жана үйдөн намаз окуудан кайтарды. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул намаз ар бир мусулман үчүн эң маанилүү амал болуш керек. Намазды бардык нерседен алдын коюш керек. Эркек болобу, аял болобу, намазды өз убагында окууга шашыш керек. Жана ошондой эле намаздарды каза кылуудан этият болуш керек. Мына ошол менен биргеликте эле эркек кишилерге жамаат менен намаз окууга шариятыбыз кызыктырат. Жана ошондой эле жамаат менен намаз окуудагы соопторду, андагы фазилеттерди бизге баяндап берет. Мына ошо менен эле биргеликте жамаат намазына келбей коюудан шариятыбыз коркутат. Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде мындай дейт: "Мен самия нидаа фалам яти фала салата лаху илля мин узрин". Кимде-ким азанды угуп туруп мечитке келбей кое турган болсо дейт, эч бир үзүрү жок эле дейт. Анда ал адамдын намазы жок дейт. Ал адам намаз окубаптыр дейт. Мунун мааниси ал толук намаздын соогун албайт дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде: "Ла янтахиянна аквамун ан да'ихимул жамаата
أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Жамаатка келбей койчу адамдар дейт. Ошол өздөрүнүн жаман кылыгын таштабаса, Аллах Таала алардын жүрөгүнө ушундай мөөр басып коет дейт. Кийин ал гафилеттеги адамдардын катарына кошулуп калат дейт. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыздын башка бир хадистеринде бир ушундай кишилер жамаатка келбей коюу адатын алар ташташат, же болбосо мен алардын бар үйүн өрттөймүн дейт. Бул да болсо жамаатка келбей коюунун бир коркутуу болгон хадистер. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мусулман адам ошол жамаат намазы менен парыз намаздарын жамаат менен окууга шашыш керек. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баамнат намазын өзгөчөлөп, бул баамнат намазына келбей коюу мунафыктардын сыфаты деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Асқалу салат алал мунафиқина салатул фажр ва салатул иша" дейт. Мунафыктарга эң оор болгон намаз бул баамнат намазы менен куттан намазы дейт. Ушул эки намазды жамаат менен окуп алыш буларга аябай оор келет дейт. Эгерде алар ошол баамнат намазы менен куттан намазын жамаат менен окушсукта кандай сооп бар экенин билген кезде эле алар жөрмөлөп болсо да келип ошол куттан намазын жана баамнат намазын жамаат менен окуп кетишмек дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жамаат менен окууга шашылуу керек. Жамаат менен окуган намаз аябай сооптуу намаз болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадистеринде жамаат менен окуган намаз бул инсандын бейишке кирүүсүнө себеп болоору тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен гада иля масжидин ау раха, аддаллаху лаху нузулаху минал жанна, куллама гада ау раха." Кимдеги мечитке эртең менен кечинде бара турган болсо, Аллах Таала ал ар сайын мечитке барган сайын ага бейиштен бир ушундай бир орун даярдап кое берет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ким мечитке бара турган болсо, Аллах Таала анын ошол эртең бейиштеги ордун даярдап коет экен. Бул хадистин аркылуу риваяттарын айтат да кээ бир алымдар, нузула деп айткан кезде дейт, бул бейиште бир орун даярдап коет дейт. Ал эми нузлан деп айта турган болсок, назлан деп айта турган болсок, Аллах Тааланын ошол бейиште аларга бир сыйлуу, конокту тосуп ала турган бир сыйлуу бир сыйлыктарды даярдап коет деп алымдар айтышкан. Жана ошондой эле башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыямат күнүндө 7 түрдүү адамды Аллах Таала өз көлөкөсүнө алат" дейт. Башка бир хадисте арыштын көлөкөсүнө алат дейт. Алардын бирөөсү ким? Рожулун калбугу муаллакул масажид. Жүрөгү мечиттерге байланган киши дейт. Мечитке жамаат намазына бекем болгон киши дейт. Мечитти жакшы көргөн киши дейт. Мечитке кызмат кылган киши дейт. Ар дайым ошол мечитти абад кылып турган киши, 5 убак намазын жамаат менен окуп турган киши эртең кыямат күнүндө Аллах Таала элдер кыйналып макшар майданында күн адамдардын башына жарым карыш алып келип койгон күндө алар Аллах Тааланын көлөкөсүндө, арыштын көлөкөсүндө ушундай эс алып турушат дейт. Албетте бул жамаатка келүү инсандын соопторун дагы көбөйүүсүнө себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кишинин жалгыз окуган намазына караганда жамаат менен окуган намазы дейт 27 эсеге дейт. Кээинки хадистерде 25 эсеге соо көбөйтүп берилет дейт. Өзгөчө ошол жамаат намазына келүүчү киши мечиттен алыс боло турган болсо, мына ошонун сообу көбүрөөк болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Азамун насу ажран фис сала абадухум мамшиян" дейт. Намазда эң көп сооп алган адам кимдин үйү дейт. Ошол мечиттен алыс болгон болсо, ким мечитке алысыраак жерден келген болсо, мына ошол адам намазда эң көп сооп алат дейт. Жана дагы ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечитке келиштик күнөөлөргө кафарат болот. Күнөөлөрдүн төгүлүүсүнө эң чоң себепкер болот. Мындан дагы башка бул жамаат менен намаз окуунун фазилеттери аябай көп. Демек, биз жамаат намазына өтө чоң маани беришибиз керек. Жамаатка келбей коюудан этият болушубуз керек. Ооба, үйдө окуган дагы жакшы.
бирок жамаат менен окуган мындан дагы жакшыраак болуп эсептелинет. Жана ошол эле дагы намазыңыз дагы толугураак болот, дагы сооптураак болот, дагы сиздин ыйманыңыздын күчөөсүнө алып келет. Албетте бул мечитке келүүдө мындан дагы башка фазилеттер аябай көп. Инсан ушул мечитте жамаат менен окуунун фазилетин дагы көп окуш керек. Башка жактардан изилденип, анын сооптору, фазилеттери тууралуу эле инсан биле турган болсо, анын жамаат менен намаз окуусуна эң чоң себепкер болот. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечитке келген кезде ошол мечиттин адептерине дагы чоң маани бериш керек. Ошол мечитке келген кезде башка адамдарга зыян бербеш керек. Жана ошондой эле дагы мечитке келген кезде ал жерде Аллах Тааланын атын эскериш керек. Ал жерде Куран окуш керек, зикир кылыш керек, жакшы сөздөр сүйлөнүш керек. Аны мечитке келген аралык жаман сөздөрдөн, бирөөлөрдү ушак кылуудан, бирөөлөрдү кыймат кылуудан алыс болуш керек. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечитке келген кезде жакшы кийимдерди кийип келиш керек. Жана оозду дагы тазалап келиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдеген пияз жей турган болсо, же чеснок жей турган болсо, анда ал киши биздин мечитибизге жакындабасын деген. Анткени адам баласы эмнеден зыян ала турган болсо, периштелер да мына ошол нерседен зыян алат деген. Ошого мечитке келген кезде мечиттин дагы адебине көңүл буруп, жакшы кийимдерди, атырларды коюп, оозду тазалап, оозду жакшы бир жыттандырып алып, ооздогу жаман жытты кетирип, анан мечитке келиш керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, мечиттин дагы бир адептеринен бул мечиттин тазалыгына дагы маани бериш керек. Мечиттин ичи болсун, мечиттин сырты болсун, мечиттин дааратканасы болсун, ошол мечиттин тазалыгына дагы эң чоң маани бериш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол мечитти юназзиф ва ютайяб дейт. Мечитти жыпар жыттуу кылып турууга жана мечитти тазалоого өз сахабаларын буйрут эле дейт. Жана ошол эле кээ бир сахабалардан келет, ошол мечитке алар келип ушундай бир бухор деп коет, жакшы бир атыр жыттуу нерселерди чачып турчу эле дейт да. Түтөтүп, ушундай жыттандырып турчу эле дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечиттин адептеринен мечитке келген кезде ар кандай талаштардан алыс болуш керек. Ар кандай талаш маселелерден, бир адамдардын арасында ынтымакты чачырата турган, адамдардын биримдигин кетире турган маселелерден алыс болуш керек. Бирөөлөр менен талашкандан алыс болуш керек. Албетте өзүнчө бир чоң маселе боло турган болсо, бул маселени өзүнүн аалымдарына же ошол жердеги имамдарга бериш керек. Жөнөкөй карапайым калк мындай талаш маселелерден түшүп калуудан алыс болуш керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир мечиттин адептеринен ошол мечитке келген кезде имамдын сөзүн угуштук. Ошол кайсы бир мечитте бир имам боло турган болсо, ошол имамына итаат кылыштык. Бул дагы мечиттин адептеринен болуп эсептелинет. Жана дагы башка мындан сырткары дагы мечиттин адептери аябай көп. Мусулман адам ушул мечиттин дагы адептерин үйрөнүп, ушул нерседе амал кылуусу зарыл болуп эсептелинет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача алуучу жыйынтык бул жамаат намазына бекем болуш керек экен. Колдон келсе, жамаат менен намаз окууга аракет кылуу керек экен. Ал эми жамааттан алыстоого, үйдө өз алдынча эле намаз окуп алуудан этият болуп, көбүнчөсү намаздарыбызды эркектер жамаат менен окууга маани бериш керек экен. Албетте аялдар дагы жамаат менен окууга болот, бирок өзүнүн шариятта көргөзгөн адептери менен, өзүнүн шарттары менен бар боло турган болсо, өзүнүн эрежелери сактала турган болсо, ошондо аялдар дагы бул жамаатка келип намаз окуса болот. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.